Мынакей достор, бүгүн дагы бизде бактылуу инсандар бар. Бул Руслан экебиз менен Наргиз эжекебиз бүгүн бизден Ихсан компаниясы аркылуу үй алып, ак өргөлүү болуп, кубанычы койнуна атпай сүйүнүп турган учуру. Азыр өздөрүнөн дагы уга кетсек, кандай сезимдер болуп атат? Эми үй алып аткан кишинин сезими кандай болот? Жакшы болот дегендей, баарынын эле мечтасы үй да. Үй бүлө ушундай да, анан Кудай буйрса абдан кубанычтабыз. Ихсан компаниясына чоң рахмат. Башында ишенген эмес болчубуз, бирок биз рисковать этип көрөлү деп жүрөгүбүз тартты. Ушундай бир баягы сезимдер болду да. Мисалы башка компания көп, бирок такыр неме кылып атчыбыз. Анан ушу Ихсанды укканда аябай биз сезим, ишенич чоң болуп, өзүбүз жашап аткан квартираны сатып, ушу болгон акчаны төгүп, мейли депчи. Бул жашоо өзү эле рисковать этпесең, же тиякта болосуң, же бер жакта болосуң дегендейчи. Анан ошо Кудай буйрса бүгүн ошо үйүбүздү оформление кылып биякта алып отурабыз. Жер үй. Чоң үй, Кудай буйрса жакшы. $45,000 алдык. Анда сүйлөшүп, түшүрүшүп, соодалашып атып. Мен аябай толкунданып турам. Кыялыбыздагы үйгө жетип, өзүбүз каалагандай жактырып, тандап туруп, анан ушул Ихсан кооперативдин аркасы менен алып атабыз да. Эгерде өзүбүздүн акчабызды канча жылдап чогултсак чогулбайт эле да. Анан мында болсо алып коюп, анан карызга берет экен, бияк процент эмес. Жөн эле бир таанышыңан, досуңан, ата энеңен алгандай эле акча экен да. Ошону эле бөлүп кайра шашпай 10 жылда төлөп коет экенсиңер. Ушул компанияны уюштурган Акинай Төрөбековнага рахмат, Эрмат Камчыбековичке рахмат. Биз даже срогубузду дагы бир жумача 10 күнчө даже бери жылдырып берди да. Биздин кичине шарттарыбызды айтып, дагы кайрылып ошо неме кылдык. Ошондой адамдар көп болсун, кыргыз элибизге аябай жардамын тийгизип атат. Кудай ыраазы болсун. Биз аябай кубанычтабыз. Балдарыбыз менен эми бактылуу болуп, ошол ак жолтой үйдө жашайбыз деген ниетибиз бар. Бизге чуркаган Нурзат чоң кызга да рахмат. Ушунча күн чуркап тез арада бүтүрүп берди. Мынакей төмөндө айтып кеткен Нурзат эжекебиз ушул эки биздин бактылуу кардарларыбызды тейлеп, өзү бүгүн мынакей оформленияга чейин келип, документация иштерин бүтүрүп берип, өзү тапшырып жатат. Айтсаңыз эми кардарлар тууралуу бир эки сөз. Кандай экен, сизге кантип келип калышты? Мен дагы толкунданып атам. Ушу Наргиз эжелер алса өзүм үй алгандай эле сүйүнүп, каждый клиентибиздин мындай анын бүт жагдайын, бүт шартын угуп, өзүбүздөн через себя пропускать этебиз. Анан ушул үйү алып калса экен, эртерээк алып калса экен деп, анан ушинтип алганда биз дагы сүйүнүп, аябай өзүбүз алгандай эле болобуз. Азыр мен дагы толкунданып турам. Анан бул клиенттерибиз менин 2 айга жетпей эле үй алып атышат. 2 ай мурун келишкен, 50% төлөп, 4% төлөп, мына эми сонун өзүлөр жаккан, көп издеп жүрүп, именно өзүлөр жаккан үй попадать этти. Эми Кудай дагы ошого соответственно эметти да, мындай жолдорун, себепкерлерин жиберип ушинтип да, аябай сүйүнүп жатам мен дагы. Алган үйүңүздөр, ак өргөңүз кут болсун. Бактылуу балдарыңардын бактысын ошоктон көрүңүздөр, бизге сиздерге да ишеним артып, бизге кардар болуп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Мынакей ардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, урматтуу кардарлар, мынакей биз жогоруда айтып аткан Ак Ордо конушундагы биздин эжекебиз алган үйдүн ичинде отурабыз азыр. Конушуңуздар куттуу болсун, куттуктайбыз. Ушул үйдө ар дайым жакшылыктар болуп, тойлор болуп, жакшы күнүңүздөрдү өткөрө бериңиздер. Анан дароо эле алгачкы эле суроо, ушул үйдү жалпысынан канча калып калдыңыздар? Рахмат, айтканыңыздар келсин. Ушул үйдү башында реклама боюнча тапканда 50,000 деп сурашкан. Анан эми бар эмеспи, соодалашып отуруп 45ке түшүргөнбүз. Ошол үй ушул турган турпаты менен 45ке алдык. Мындай кошумча деле эмелер жок да, сарай, башка хозпостройкалар жок. Ошол. Үйүңүздөр негизи кандай, канча бөлмөлүү үй? Үйүбүз 4 бөлмөлүү. Ушул биз отурган бул негизи холл болот го. Биздин оюбузда дагы кичине кошумча курулуш жүргүзүп, ашкананы, анан деген дааратканаларды да кошуп чыгарсак, бул жер холл болот. Андан кийин балдардын бөлмөсү, конок үй, анан
ата энелердин бөлмөсү да. Ошол үй өзү 80 квадратный метр деп турат документинде. Ошол бул жерде коммуникациясы эң бизге жаккан жагы газ бар экен, анан центральная канализация бар экен. Ошол эң негизги көйгөй эмеспи азыркы жаңы конуштардачы. Ошол бирок азыркы кезде газ келиптир бул көчөгө, бирок үйдүн ичине киргизиле элек экен. Биз ошол жакын арада ошол курулуштарды баштап, анан газды киргизсек, газовый отопление кылалык деп атабыз. Үйүңүздөрдү жалпы аянты короңуздар канча? Үйүбүздүн жалпы аянты ошо 5 соток. 5 соток. Сиздер ушул $45,000 алдык деп атпайсызбы? Ошонун канчасын сиздер төлөдүңүздөр, канчасын Иксан берди? Контракт кандай негизде түзүлдү? Биз негизи $43,000 үй алсакпы деген ниетибиз менен $21,500 төккөнбүз Иксан компаниясына. Ошол 50% менен программа бар го, 4 кошулган 50 деген. Ошол 50%-ин төккөндө 2 айдын ичинде полный сумма колго берилет деген ниетте. Анан бул үй 45ке чыгып калгандыктан Иксан компаниясы $43,000 берди да, биз өзүбүздүн атыбыздан $2,000 коштук. Ошол бизге аябай ыңгайлуу шарт түзүлүп калды. Же болбосо мен мугалиммин, мугалимдин зарплатасы менен жолдошум болсо ал дагы мугалим сыяктуу эле маян алат да. Ал экөөбүздүн маянабызга балдарды тургузуп, анан сразу эле мындай үй ала албайт болчубуз. Бизге жакканы ошол. Үйдү алып жашап, жакшынакай анан кичине четинен төлөй беребиз да. Ошондо $45,000 сиздер 10 жылга алдыңыздар да 50% мененчи. Анан 50%ын ошол сиздер 10 жылга бөлүп алганда айына канчадан төлөп атасыздар? Анан мугалимдин айлыгы ошондо төлөгөнгө жетип атабы? Бул $45,000 бөлүп төлөбөйбүз. Биз алган $21,500 төлөйбүз да. Аны 10 жылга бөлө келгенде $15,500 сом болот экен. Жолдошум экөөбүз биригип төлөшсөк, буюрса алыбыз, кудуретибиз жетет. Анан ошол сиз өзүңүз белгилеп койгон ушул Иксанга келдиңиздер. Анан башка дагы бизге окшогон кооперативдер болобу же банктар болобу, салыштырып көрдүңүздөрбү? Анан эмне үчүн именно бизди тандадыңыздар? Ошол жагында кеп айтсаңыз. Буга чейин дагы ошол госипотека боюнча, мамлекеттик ипотека боюнча бир комнатный үй алганбыз. Аны болсо 15 жылга алганбыз, бирок биз 4 жыл ичинде эле көрө эле төлөп салдык. Анткени ошондой шарттар болду, жолдошумдун бизнеси жакшы болду. Аны чачып майдалап төлөп отургандын ордуна биз бат-бат эле төлөп жаап таштадык да. Бирок ал жакта да өзүнүн үстөк пайыздары бир топ эле чоң болот экен. Эгерде 15 жыл бою биз бөлүп төлөй берген болсок, анда 2-3 эсе үйдүн турган акысынан 2-3-4 эсе көп төлөп калмак экенбиз да. Башка дагы кооперативдерди сураштырып көргөнбүз. Алардыкын дагы салыштыра келсек, бизге ыңгай жок болду. Анткени акча көп төлөнүп калат экен, арасы көп экен. Ал эми Иксан компаниясына келип шарттарын баарын көрүп уккандан кийин биз даже таң калдык. Ушундай компания барбы? Булар алдамчылар го, кантип эле бир жолу 4% единоразовый 4% алып коюп эле, анан калган сумманы эч кандай проценти жок, эчтекеси жок эле. Анан карыз эле акчаны алып эле анан бөлүп алыңды жетишинче төлөй бергени жакшы экен да. Анан башында эмнегедир күмөн санап аттык, тааныштарыбыздын баардыгы тең айтты: "Ай, силердин акылыңар ордундабы, $21,500 берип койдуңар. Кантип жүрөгүңөр чыдап жүрөт" депчи. Анан биз айттык, ушул туюмубуз менен сезип, жүрөгүбүз менен сезип, эмнегедир ушул компанияга ишенип турабыз деп айткандай эле 2 айга жетип жетпей эле ошол биздин очередибиз тийди. Өзүбүзгө жаккан үйдү таап, сүйлөшүп, документтерин баарын карап, ошол
Ихсан компаниясынын сотрудниктери дагы келип, юристтер документтерин бир сыйра карап, ушул үй ошол турган баасына татыктуу же жокпу деп алар дагы бир сыйра келип карап текшерип кетишти. Анан ошо жакшынакай алып алдык. Буюрса абдан эле ыраазыбыз ушул компанияга. Компанияга ийгиликтерди каалайбыз. Дагы ушу элге чоң жардамын тийгизип, жакшы компаниялардан болуп жүрө беришсин. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Биз менен иштешүүгө макул болуп, бизге ишенгениңиз үчүн. Анан ушул азыр бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө дагы айтса кетсеңиз, алар да ойлонуп жүрүшөт да, чын элеби, алдап кетишпейби, жанагы сиз айткандай суроолорго акчаны алып качып кетип жабылып калбайбы депчи. Ошолорго өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айта кетсеңиз, ишенсе болот бекен? Канчалык деңгээлде ишенесиз? Мен Instagram баракчалардан окудум да, ушу Ихсан компаниясы ушундай жакшынакай шарттарда үй алганга, машина алганга жардам берет деп жазылып жүргөн рекламага болсо элдер аябай көп комментарий жазыптыр. Ой, бул дагы бир лохотрон, анан бул тигиндей. Анжелика, буякты дагы сен аябай жарнамалап атасың, мунун дагы алдамчылар болуп калбасын депчи. А мен комментарийге жаздым да ошо. Эми Анжелика деле көз ачык эмес. Ар кандай компаниялар болот, эч ким билбейт да. Анан бул компаниядан биз уже алып үйгө киргенден кийин ошондой комментарияларды окуп, анан өзүм да жазып койдум комментарийчи. Биз алдык, жашап жатабыз, ишене берсеңиздер болот деп. Азыркы адамдар деле сөзгө деле көп ишенбей калды да, анткени алдамчылар көбөйүп кетпедиби? Эми сөзгө ишенбесеңиздер, өзүңүздөр көрүп турасыздар, үйдү көрүп турасыздар. Биз мурун этаж үйдө жашап, балдарыбыз аябай булугуп кетти эле, эшикти эле көргөзө берет эшикти. Аларды сүйрөп, атайлап убакыт бөлүп чыгыш керек, а бул жакта болсо эшиктин астына коляскага отургузуп коюп, үй жумуштарыны жасай бересиң. Ыңгайлуу, абасы таза, өзүбүзгө жаккан жер болуп калды. Ошонун негизинде кымбаттуу көрүүчүлөр, угуучулар Ихсан компаниясына ишенип ала бериңиздер. Мага чейин, бизге чейин да көп адамдар алган. Госрегистрге барганда дагы бир жолу ишендик, көрдүк. Бир күндө 10 кишиден сделка болуп, 10 кишилер инкассация аркылуу акчаларын санап берип, үйлөрдү алып жатышат. Ишенбесеңиздер, мага келиңиздер, үйгө келип чай ичип кетиңиздер. Мынакей достор, сиздер да көрдүңүздөр, эжекемдин өз сөзүнөн уктуңуздар. Эгер сиздер дагы көптөн бери үй алып же машина алгыңыздар келип жүргөн болсо, сиздерге жардам керек боло турган болсо, сөзсүз түрдө бизге кайрылыңыздар. Биздин байланыш номерлери астына жазылат. Ал эми толугураак маалымат алыш үчүн биздин Instagram, Facebook баракчаларыбызга да өтсөңүздөр болот. Жана биздин офистерге дагы келсеңиздер болот. Сиздер менен ар дайым сиздерге жардам колубузду сунганга биз даярбыз. Ихсан, сиздин кыялыңызга чогуу жетели. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу. Конушуңуз кут болсун. Рахмат, сиздерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун.